Kawasaki 4 буттуу акылдуу темир ат Carleo'ну тааныштырды. Япониялык Kawasaki компаниясы келечекке багытталган эң жаңы технологиясын коомчулукка сунуштады. 4 буттуу робот мотоцикл Carleo. Бул аппарат кадимки дөңгөлөктөрдүн ордуна акылдуу робот буттар менен жүрүп, суутек отуну аркылуу иштейт. Carleo 150 кубтук кыймылдаткыч аркылуу электр энергиясын өндүрүп, экологияга зыян келтирбестен кыймылдайт. Ар бир бут өз алдынча кыймылдайт. Бул ага тайгак же татаал рельефтерден тоскоолдуксуз өтүүгө шарт түзөт. Башкаруу системасы да өзгөчө. Айдоочу салмагын оң же сол тарапка аударуу аркылуу багытты аныктайт. Бул ыкма чыныгы ат минүүнү элестетет. Ошол эле учурда толук коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздайт. Carleo жасалма интеллект менен жабдылган. Ал жолду таанып, маршрутту көзөмөлдөйт, суутек деңгээлин жана айдоочунун тең салмагын анализдеп турат. Бул өз алдынча ой жүгүртүп, кырдаалга жараша реакция кылган акылдуу аппарат десек болот. Kawasaki өкүлдөрүнүн айтымында, Carleo 2050 жылга чейин массалык өндүрүшкө чыгарыла башташы мүмкүн.